Эми мына ошол жума деген сөздүн мааниси чогулуу деп атпайбы? Чогулуу да жума деген сөзчү. Эми мына ошол чогулгандан кийин бизге мына ошолдай хутбаны кошуп коюлган жумага. Анткени ушул мусулмандар келсе бир маанилүү нерселер айтылынсын. Алла Тааланын шариаты, буйруктары, пайгамбардын сүннөтү эл чогулганга жараша айтылынсын деп ушул хутбаны деле милдет кылып коюлган. Эми мына ошол нерсени эске алып туруп Аллах Субхана ва Таала бүгүнкү күнүбүздө айта турган сөздөрүбүзгө, уга турган сөздөрүбүзгө пайдалуу болуусун насип этсин. Ушул уккан нерселерибизге амал кыла тургандардан кылсын. Билесиздер, Аллах Субхана ва Таала түрдүү өкүмдөрдү берип, ошол өкүмдөрдүн катарында кээ бир өкүмдөр инсандын табиятын эске алган өкүмдөр бар. Мисалы үчүн инсандын табиятын эске алганда айта турган болсок, нике деген өкүм бар, Кудай Таала буйруган. Бул алганда таза адамдын неси табияты. Аял эркек аялга муктаж, урпагын улашы керек. Турабы? Ошого карата Кудай Таала жол жоболорун көрсөтүп, адал арамын көрсөтүп, таза никени бизге шарият кылып берип койгон. Турабы? Анан инсан азыктанат, жашайт, тирилик кылат, ал нерседе соода сатыкка муктаж, алды бердиге муктаж. Аны деле не кылган өкүмдөрүн баяндап берип койгон. Демек, кээ бир өкүмдөр Аллах Субхана ва Таала не кылат экен? Инсандын табиятын эсте калтырбастан ошол нерсени карап туруп өкүмдөрдү берет экен. Эми мынакей жай айы келип атат. Жай айы дегенде бизде көбүнчө мына ошол эс алуу айлары деп түшүнөбүз, а? Кээ бирлер ошол учурларга тууралап отпуск алат эс алайын деп, кээ бирлер не кылат? Балдары каникулга чыгат, эс алабыз депчи. Эми бүгүн сиздер менен сөз кыла турган темабыз мусулмандын эс алуусу кандай болуш керек? Мусулмандын эс алуусу кандай болуш керек? Мусулман ойносо болобу деген суроолор бар. Мусулман көңүл ачса болобу деген суроолор бар. Ушул нерсенин тегерегинде сөз кетет. Бул нерсенин деле өкүмүн билишибиз керек. Балким буга чейин биз бул темаларда сүйлөшпөгөндүрбүз. Бул темалар козголбогондур. Бүгүн кеңири сүйлөшөбүз бул тууралуу. Мусулман бош убактысын кантип өткөзүш керек? Кантип эс алышы керек? Кантип ойношу керек? Кантип көңүл ачыш керек? Ушул тууралуу кетет. Мынакей азыр көпчүлүк адамдар өзүнүн жылынын бир айын эс алууга деп ажыратат, туурабы? Кээ бир жерлерге барышат эс алайлы деп. Бирок ошол жерге барганда деле кээ бирлер Алла Таала буйругандай эс алып келгендер бар, а кээ бирлер көздү жумуп коюп каалагандай эс алгандар деле бар, туурабы? Алардын адалар арамы кандай болот? Кээ бирлердики шариятка ылайык келсе, кээ бирлердики шариятка ылайык келбейт дегендей маселелер турат. Азыркы кезде ошол эс ала турган жерлер деле түр-түрү менен көбөйүп кетип атат, туурабы? Эс алуучу жайлар деп туруп, жей турган жеринен баштап, табиятынан баштап, ойын зогунан баштап түрдүүчө баары бар. Алардын кайсынысы шариятка туура келет, кайсынысы туура келбейт, кайсынысы жакшы эмес. Ушулардын бүт баарысын биз не кылып алышыбыз керек? Тактап, билип алышыбыз керек. Эми эс алуу дегенде эмне деген нерсени билишибиз керек да. Эс алуу бул бекерчиликпи? Эс алуу бул эч нерсе кылбообу деген нерсе турат. Эгерде эс алуу бул эч нерсе кылбоо десек, бул жаман өнөкөткө алып барат. Жалкоолук деген нерсеге алып барып коет. А жалкоолук бул динибизде жаман көрүлгөн нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз дуасында Аллахумма инни аузука минал аджзи вал касал. Аллахым, мен сенден алсыздык жана жалкоолуктан коргонуу тилейм деп дуа кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайсы бир нерседен коргонуу тиледи, демек ал жакшы нерсе эмес. Жаман көрүлгөн нерсе болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз неден коргонуу тилеп атат? Жалкоолуктан. А бош убакыттарда биз көбүнчө не кылабыз? Жалкоолукка жол берип, эч нерсе кылбай бош болууну эс алуу деп түшүнөбүз. Туурабы? Негизинен ушул түшүнүктөр бизде ката түшүнүктөр болуп калат да. Негизи мусулман дайыма кыймылда болуш керек. Дайыма кыймылдап туруш керек. Бир жумушту бүтүргөндөн кийин дароо экинчи жумушка киришиш керек. Мусулмандын жашоосунда жалкоолукка орун жок. Бекер жүрүү жактырылбайт. Орун жок бекер жүргөнгө.
Мусулмандарда ушундай принцип бар. Эмгек менен эс алуу менен эмгектен. Эмгек менен эс алуу менен эмгектен дейт. Бул жерде айтып атат, эмгек менен эс ал деп. Адам бир кыймыл аракет кылуу менен эс алыш керек да. Жөн эле жатып алып. Азыр бизде эмне болуп атат эс алуу дегенде? Бир иштен бошосок эле сразу телефонду алып туруп, сааттап, барактап, TikTok барактап жатып калып атабыз, а? Бүткөндөн кийин, бир сааттан кийин же эс алгандай болбойбуз. Же убакыт кандай өткөнүн деле сезбей калабыз, туурабы? Чарчагандай кайра турабыз. Анан кийин кайра ишимди улантайын десеңиз, ишке көңүл жок. Энергия жок уже. Көңүл дип тартпайт ишке. Неден болуп атат? Туура эмес эс алуубуздан болуп атат. А биз эмгек менен эс алышыбыз керек эле. А бул түшүнүктү Куранда деле Аллах субхана ва таала айткан. Шарх сүрөсү бар, биз окуп жүрөбүз. Алам нашрах лака садрак деп. Ошол жерде пайгамбарыбызга Аллах таала буйруган. Фа иза фарагта фансаб. Бир жумушту бүтүргөндөн кийин дароо башка ишке кириш, аны менен алек бол деген буйрук бар. Пайгамбарга берилген буйрук, ошол пайгамбар экенин чектеп келген бир буйрук болбосо эле, бир далил болбосо, жалпы үммөткө болот Куранда. Эреже ушундай. Бул жерде деле ушул буйрук жалпы үммөт үчүн. Фаида фарагта бошосоң, фансап деген өзүң чарчат деген, уже башка нерсе менен алек бол деген. Бул аятты тафсирлөөчүлөр, алымдар айтканда, фаида фарагта фансап деген аятты, эгер сен дүйнө иштеринен бошосоң, акырет иши менен алек бол деп чечмелегендер бар. Кээ бирлер намаздан бошосоң, дуа менен алектен дегендер бар. Кээ бирлер айтат, жихадтан бошосоң, анда келип не кыл, ибадат менен алек бол деп түрдүү тафсирлер айтылган. Анан ошо тафсири Табари деген чоң тафсирлерде айтат, түрдүү пикирлердин айтылуусуна карабастан бул жердеги негизги маани бир ишти кылдыңбы, андан бошодуңбу, башка иш менен алек бол. Демек, мусулман мына ушундай эс алыш керек экен. Ал кандай? Иштин түрүн өзгөртүү менен. Иштин түрүн өзгөртүү менен. Айталы, сиз физикалык иш менен алектенип атып чарчадыңызбы? Не менен алектениң? Ментальный нерселер менен алек бол. Мээге азык боло турган нерселер менен алектениң. Жөн эле иш кылдым, чарчадым, бир созулайын деп жатып албай, телевизорду коюп алып каналдан каналга түрдүрбөй, койчу жа сериалды, канчанчы серияга келдик эле, 2-сезондун 138-сериясына келген элек. Кой ошол жерден. Эмес? Не кылыш керек? Башка дагы пайдалуу экинчи нерсеге түргө өзгөртүш керек. Ошондо мусулман жашоосу пайдалуу болот. Түшүнүктүүбү? Бир нерседен экинчи түргө өзгөртүү. Эгерде окуп чарчасаңыз, физикалык нерсеге өзгөртүш керек. Балдарыңызды ушуга үйрөтүшүңүз керек да. Балам, окуп чарчасаң, сен турда машык. Турнике тартын. Сразу компьютерге кирип отуруп алба. Сразу телефон чукуп отуруп алба. Сабактарымды бүтүрүп койдум, чарчадым деп. Экинчи нерсеге алмаштыр. Кетмен чап, чык. Күрө жерде алмаштырыш керек, контролдош керек баланы делечи. А бала эң жакшы үйрөнө турган нерсеси көрүп үйрөнөт, айтып эмес, көрүп. Балага ошол нерсени көрсөтүш керек. Сиз жумуштан келип туруп, бүгүн жумуштан укмуш, чарчадым мен деп туруп, жатып алып, телефон чукуп жатсаңыз, бала сизден эч нерсе үйрөнбөйт. А келип алып туруп, китеп окуп атсаңыз, келип алып туруп, зикир, ибадат кылып атсаңыз, Куран окуп атсаңыз, жаңылыктарды көрүп, жаңылыктарды окуп атсаңыз, пайдалуу нерсе менен эс алып атканыңызды көрсө, бала деле кийин бошосо эле ошондой нерселер менен алек болууну үйрөнөт. Айтып коюу менен үйрөнбөйт. Бүгүн мен кечке чейин офисте отурдум. Келип алып туруп, мен бир аз физики активность кылайын деп кыймыл аракет кылып атсаңыз, бала деле түшүнөт. Демек, чарчаганда адам отуруп чарчаса, иш кылып, кечке чейин рулда жүрүп чарчаса, келип кыймылдаш керек экен деп түшүнөт. Басыш керек экен деп түшүнөт. Үйрөнөт ошо, көнөт. Булда жаш балдардын мындай нерсеси бар да, психологияда зеркальный повторение деп коет алардык. Көргөнүн кайталайт да.
О түшүнбөйт ал. Мен ушуну кайталап атам, атам кылган кылып атам деп түшүнбөйт ал. Көрдү ошону кайталайт. Сизден ошол нерселерди көрөт, ошону эс алышты үйрөнөт. Үйгө келип туруп Кур'ан окуп атсаңыз, зикир кылып атсаңыз, башка кылып атсаңызчы. Демек, мусулмандын эс алуусу мына ушундай нерсе менен болушу керек. Эми негизи адам эмне кылып чарчайт? Бир нерсени кыла берүүдөн чарчайт да. Туурабы? Табият ушундай. Бир нерсени постоянно кыла берүүдөн адам чарчайт. Ошол нерседен не кылат? Тажайт. Муну ошондо адам не кылыш керек? Башка нерсе өзгөртүү менен ошо тажоодон кутулат. Ошол нерсени өзгөртүүдөн, тажоодон кутулат. Эми айтайлы, эмнелер менен биз алмаштырышыбыз керек? Айтайлы, бир нерсени кылып тажадык. Өзүбүздүн биздин рутиний жашообуз деле бар жашоодо. Жумушубуз бар, 1 сааттан 1 саатка чейин кыла турган. Ошону кылып туруп чарчасак не кылышыбыз керек? Эң эле биринчиси бул жанагы аяттарда эң биринчи тафсиринде айтылган болушунча акыретибизге пайдалуу нерселер менен эс алышыбыз керек. Эң эле биринчиси ибадат. Жумуш кылып чарчадыкпы? Ибадат. Ибадатка уже чарчадыкпы? Андан деле уже кылып атабыз. Тажадыкпы? Кур'ан окуганга өзгөртүш керек. Андан тажадыкпы? Зикирге өткөзүшүбүз керек. Андан тажадыкпы? Анан кийин неге өткөзүшүбүз керек? Эч болгондо басып, сейилдеп, тафаккурга өткөзүшүбүз керек. Ой жүгүрткөнгө. Аны ой жүгүрткөндө деле аны пайдалуу ой жүгүртүш керек да. Карап эле мына 1-2 даракты көрүп ой жүгүртүп анан кийин өтүп кетип аткан бир адамды карап туруп ошонун жынасы менен кетип калбай, ушундай адам эле депчи. Телефон бар, заметкага жазып алыш керек. Хадистерди, аяттарды, алымдардын сөздөрүн, ошону ачып алып туруп сейилдеп басып, ошого ой жүгүртүп басыш керек. Кадимкиде адамдын жан дүйнөсү деле салат, денеси деле салат. Чем жанып жатып алгандан көрө, TikTok чукуп, сериал көрүп, баракта эле отуруп алгандан көрөчү. Кадимкиде жакшы салат. Анан бул нерселерден деле тажаса, анан бизде ушул нерсе бар. Мубах, көңүл ачуу, мубах, ойноо деген нерсе бар. Сиздер менен өз кеңири тааныша турган темабыз ушул. Сөз кыла турганыбыз. Мубах деген не өзү? Мубах дегени уруксат дегени динибизде. Уруксат. Кылсаңыз сооп албайсыз. Кылбасаңыз күнөө албайсыз. Эч нерсе эмес да мындай айтканда. Динибизде андай мубах өкүмдөр толуп турат мубах нерселер. Эми ошолордун ичинде көңүл ачуулар бар да. Көңүл ачуулар, ойноолор түрдө. Ошолордун деле мубахы бар. Эми ушул мубах дегенде бул жашка карабайт. Азыр көңүл ачуу, ойноо дегенде, бул жаштар деп ойлобош керек да. Чоң кишинин деле напсиси, табияты эс алууга муктаж. Көңүл ачууга муктаж. Пайгамбарыбыз хадисинде айткан: "Раввиху кулубакум саатан анса." Уак менен кез менен о жүрөгүңөрдү эс алдырып тургула деген. Бул өкүмдүн ичине бүт баары кирип кетет. Түшүнүктүүбү? Бүт баары кирип кетет. Эми айтайлы ушул мубах, көңүл ачуу ойноолордун арасында кээ бирлери ибадатка айланып кетүүчүлөрү бар. Соопко айланып кетүүчүлөрү бар. Эгерде ошол нерсе менен инсан мен кыла турган ибадатыма, же болбосо жумушума бир энергия алайын, күч кубат алайын, сергектик алайын деп туруп ошол нерселерди кылса, ошодон не болот? Ибадат болуп сооп алат. Буга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси далил болот экен. Имам Ахмаддын хадис жыйнагында келген хадисте Анас радиаллаху анхудан риваят кылынат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Куллу ма ялху бихи раджул муслим батил." Мындай жалпы бир нерсени айтты да пайгамбарыбыз. Мусулман киши бүт көңүл ачкан нерсеси сооп албайт ага деди.
Бүт көңүл ачкан нерсе анткени мубах болуп атпайбы, ага сооп жок деп атат. Ага эч кандай не кылбайт деп атат, сооп албайт деп атат. Илля рамиху би каус. Бир гана жа ата турган болсо. Жаадан ок ата турган болсо. Ау тадиби фарасиги же жылкысын тарбиялай турган болсо. Же мулаабати ахлихи үй бүлөсүн эркелетип, катын бала чакасын эркелетип, ойнотуп, ошентсе сооп алат деп атат. Хадисте. Сооп алат деп атат. Муну ушулар минал хак деп атат. Сооп ала турган нерселерден деп алымдар айтышат. Эми байкасаңыздар, бул жерде жаатуу, ат минүү деген нерселер, булар адамды бир жактан эс алдырат, экинчи жактан максаттуу нерсе. Ал максаттуу дегенде билесиздер, мурда согуш ушул нерселер менен кеткен. Согуш ушулар менен болгон, жаатуу менен болгон. Аттын үстүндө болгон согуш. Ошол нерселерди плюс көңүл ачуу, плюс максаттуу болуп атат. Ушул жерден алымдар чыгарып атат. Инсан дини үчүн, дүйнөсү үчүн, жумушу үчүн пайдалуу боло турган көңүл ачуулар бар го, же оюн болобу, ошолор менен машыга турган болсо, сооп алат дейт. Же болбосо, мен адал рызкы менен үй бүлөңүздү багып атасыз да, күндө жумушка чыгасыз, аргасыз, ошо жумушка барышыңыз керек. Отуруп алып туруп, көңүл ачып атасыз. Бир нерсе ойноп атасыз, стол теннис ойноп атасыз дейли, жөн элечи эс алайын, мени эс алдырайын депчи, энергия алайын деп кыймыл кылып. Сооп алат экенсиз. Ушул хадистен. Эми караңыз, кээ бирлер Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды мындай ойлойт экен да. Өмүр баянын кыска тааныгандыктан, шу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кечке чейин эле серьезный жүрө берген. Кабагын салып, кайгыга чөгүп, жүзүндө жылмаюусу жок. Кечке чейин иштеш керек, кечке чейин кайгыда жүрүш керек деп эле жүргөндөй элестетет экен. Же болбосо кечке чейин ушул адамдарды согушка чогултуп, же болбосо жүргүлө антели минтели только иш кылайлы деп жүргөндөй элестетишет экен жашоосун. А бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосун толук үйрөнгөн адам анын сыйратын, анын тескерисин табат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар нерсени ордунда кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээде ушунчалык жоопкерчилиги, милдети, жүктөлгөн нерсесинин көптүгүнө карабастан, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен тамашалашып, сүйлөшүп отурганга убакыт тапкан. Үй бүлөсүнүн Айша энебиз менен жарышып, чуркашып, ойноп убакыт тапкан. Башка падышалар хан сарайында отуруп алып, бирөөлөрдүн үстүнөн тирандык, деспоттук кылып, дүйнөнүн бүт коздуктары менен жашап атса, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлык менен чогуу адамчылыгын деле кылып, адамдардын арасында аралашып, алардын көңүлүн көтөрүп, алар менен адамча мамиле кылып деле жашаган. Эгер сыйрасын жакшылап үйрөнө турган болсокчу. А бирок биздин көзүбүзгө сырттан не көрүнө берет экен? Şu Пайгамбар только серьезный кабак менен жүргөн, ыйлап эле жүргөн кечке чейин. Кечке чейин şu иштеш керек деп эле кыйналып жүргөндөй көрүнө берет экен. Жок, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кенен жашаган. А бирок кыла турган иштерин учурунда укмуш кылып койгон да. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай бир эл менен аралашып, көңүл ачып, кээде сахабаларды чуркатып, кээде төө жарыштырып, кээде эки жаш баланы күрөштүрө коюп, көңүл ачкандыктары бул пайгамбарыбыздын эч кандай айбатына кемчилик кетирбеген. Пайгамбарлык айбатыначы. Пайгамбарлык айбатын деле сактаган да, бирөөтө эле жанагылар менен ойноп кетпейчи. Бирөөтө эле деле сахабаларды мындай күрүтүп таштаган эмес да. Риваят келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Анас радиаллаху анхудан келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кана нақатун ли Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төс болгон. Тусамма адба. Адба деген аттуу төс болгон. Ал төө шундай төө болгон, ла тусбак. Эч кимди алдына салдырбач экен. Шундай күлүк катуу чуркай турган төө болгон экен. Эч бир төө анын алдынан өтө албайт экен.
Анан кийин бир араби келип калат экен. Бирок жана төй уже пайгамбарыбыздыкы картайып калып аткан төй эле. Жашы өтүп калган. Анан бир араби, бедуин араб келди да өзүнүн төөсүн мактанды. Мен төөм озуп кетет деди. Озуп кетет деди да ошол жерде пайгамбарыбызды жарыштырабыз деди. Жарыштырабыз деп уюштурду, сахабалар көрүп турат. Эми бул уже чисто көңүл ачуу да турабы? Чисто көңүл ачуу. Пайгамбарыбыз не кылып атат? Ат жарыштырып атат. Эс алып атат сахабалар менен кошуп. Жарыштырабыз деди, жарыштырды. Тиги бедуиндин төөсү өтүп кетти. Пайгамбарыбыздын төөсү калып калды. Сахабалардын жүзү резко өзгөрдү. Адбадан ашып кетти. Адбадан ашып кетти деп бири-бирин карап башташты. Мындай айтканда пайгамбарыбыздыкынан ашып кетип атат депчи. Жүздөрүнүн сразу байкалып, наразылык билдирип башташты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде өзүнүн бир кереметтүү сөзүн айтты да. Сразу тарбия берип койду жанагыларгачы. Инна хаккан алаллах алла ярфа шай'ан мин ад-дунья илля вадааху. Алла тааланын дүйнөдөгү акысы дейт да. Кайсы гана нерсе жетип бир жете турган жерине жетип, чоңоюп, өсүп бир жерге жетсе, аны түшүрүү дейт. Аны кайра кайтаруу дейт. Төөсү картайган эле. Мындай айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам реалдуулукту четке кыкпады да, реалдуулукту үйрөтүп койду. Реалдуулук ушул картайган нерсенин уже күчү кетет. Андан озуй турган башка бирөө келсе озуйт. Сөзсүз пайгамбардык болсо эле озуй бербеш керек. Деп тигилерге мындай реалдуулукту үйрөтүп койду да. Сабак кылыпчы. Эми бул жерде биз үйрөнө турган не болуп атат? Үйрөнө турган нерсебиз мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээ бир ушундай нерселер менен көңүл ачкан. Хадисинде айттык, көңүл ачып ойной турган нерселер. Ат жарыштырган мына ошентип. Үй бүлөсү менен тамашалашкан, сахабалар менен тамашалашкан эми ал толтура жанагылары бар. Окуялары бар. Не кылыш керек экен? Тура пайдаланыш керек экен. Демек, бул жерде бизден ала турган сабактарыбыз аябай көп. Негизи бул хадисти мындай чечмелеп карай турган болсокчу. Бирок биз ала турган нерсебиз бул не? Кээ бир көңүл ачууларга уруксат экен. Бирок ал көңүл ачуу деле кандай болуш керек экен? Жатып алып эле эркин болуп кетүү эмес. Бошоңдошуп кетүү эмес. Жалкоолукка жол ача тургандай эч нерсе кылбай жатуу эмес. Же болбосо ар нерсени көрө берүү эмес. Алдынан чыккан, телефондон чыккан нерсеничи пайдалуу, эс алуу бул биз үчүн аябай маанилүү экен. Ал эми бош, эркин жүрсөк, мисалы үчүн айтайлы, бул нерсени сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаман көргөн. Ибн Масуд радиаллаху анху айткан: "Инни ла амқату ан ара ражула фариган фи амал дунья ва ла ахира." Ибн Масуд радиаллаху анху айтат: "Мен дейт да же акырет ишин, же дүйнө ишин кылбай бош жүргөн адамды жаман көрөм" деген экен. Мындай айтканда бош да. Кээ бирлер жүрөт го, жөн эле бош, не кылып атасың, эс алып атам дейт. Ошондой адамдарды не кылышкан? Пайгамбар Ибн Масуд радиаллаху анху жаман көрүшкөн сахаба. Умар радиаллаху анхунун деле ушундай бир сөзү бар. Инни акраху ли ахадукум ан якуна халиян сабахлулан ла фи амали дунья ва ла дин. Мен бош алпаңдап жүргөн адамдарды жаман көрөм. Ошондойлорду көргөндү жаман көрөм. Не дүйнө ишин кылбайт, не акырет ишин кылбай бекер жүргөндөрдү жаман көрөм деген экен. Ошон үчүн не кылган? Дайыма буларды, сахабаларды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, сахабалар дагы бири-бирин жандуулукка, мындай активный жашоого үндөп турушкан бири-бирин. Эс алганда дагы да түшүнүктүү. Бир алым бир жаштардын алдынан өтүп калат. Ал жаштар такыр бир болбогон иштер менен алек болуп отурушат экен да. Чогула турган жерлер көйүп калды. Туруп алып эле 4-5 киши эле туруп алып сүйлөшүп отуруп эле. Иши жокчу. Умар ибн Хаттаб куур ичкен ошолорду. Кээде мечитте жөн эле мечитте отуруп алгандарды эле Умар ибн Хаттаб кууп чыккан бар.
ишиңерди кылгыла депчи. Дайыма бул не? Активность да. Анан тиги бир алым өтүп калат. Жамалдин Касими деген алым өтүп калат, жаштардын алымы. Ал бекерчи нерселер менен алек болуп отурат. Анан шундай бир сөзүн айтат да. Аттин шу убакыт бирөөдөн сатып алынып сатылса депчи. Мен шулардын убактыларын сатып алат элем дейт да. Бекер кетирип аткан убактыларын мен азыр шулардан сатып алат элем дейт. Жөн эле сүйлөшүп отурушат дейт да. Бирок андай эмес экен да, убакыт сатылбайт, убакыт берип турулбайт. Убакыт кете берет да. Ошон үчүн мусулман адам мына пайгамбарыбыз хадисинде айткандай, "Ни'матани" эки немат бар, көп адамдар анын баркын билербейт дейт. Ошолордун бири не? Ден соолук, экинчиси бош убакыт дейт. Ошо бош убакытты деле эс алып атам го деп каалагандай эс албастан не кылыш керек экен? Дүйнө акыретиңизге пайда бере тургандай эс алыш керек экен. Балдар деле ошого көнүш керек. Өзүбүз деле ошого үйрөнүш керек да. Эми бүгүндөн мына ушундай кылайлы. Бош убакыт тапсак зикир кылайлы, бош убакыт тапсак ибадат кылайлы. Андан тажап кетсек, нафске кыйын болуп кетсе, сейилдеп тафаккур кылып басайлы, ой жүгүртүп. Андан деле болбой атса не кылайлы? Мээбизге азык боло турган илим менен чогултуп маалымат алайлы. Андан деле болбой атса, андан кийин ушундай бир мээ чарчаткан нерселер менен чарчасак, анда не кылайлы? Физически кыймылдап, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, бир эркекке ылайык келе турган, эркектин кармап тура турган алектер менен алектенели. Спорт менен. Азыр мына жаштарды көрүп атабыз. Көптөгөн жаштардын чучугу бошошуп кетти. Турабы? Өзүбүз көрөт элек өзүбүздү мурда. Кандай иш кылат элек, кандай мындай тың элек, турабы? Азыркы жаштардын көрүп, шалпаңдаган көрүп бир зенин кейип кетет. Неге? Бош убактысын өзү каалагандай эркин өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк берип койгондугубуздан. Пайгамбарыбызга окшош алып чыгып үйгө жаа алып берип коюңуз. Түрнүк бурус жасап берип коюңуз. Бошодуңбу, бар чык. Ошо менен алек бол. Кыймылда, денең чымыр кыл деп туруп үйрөтүшүбүз керек да. Эми сиздер менен айта турган нерсе шу болду. Бул көңүл ачуу оюн маселелеринде ушундай болуш керек. Шул аятты биз өзүбүзгө тараза кылып кармашыбыз керек. Акыркы айта турган сөзүбүз ал аят: "Вабтагhi фима атакуллаху дарил ахира ва ла танса насибака минад дунья". Алла Таала акырет ордунда сага берген нерсеге аракет кыл, тырышып, анан дүйнөдөгү үлүшүңдү дагы унутпа. Нафсиңдин деле сага акысы бар. Денеңдин дагы сага акысы бар деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадис бар. Бош учурларда ошо денебизге, рухубузга, акылыбызга пайдалуу нерселер менен салууну баарыбызга Аллах субханаху ва таала насип этсин. Акыркы дуабыз менен Аллага мактоолорду айтып, жалпы уккан ушул нерселерге амал кылып, убактыбызды туура пайдаланып, туура жашоону Аллах Таалам баарыбызга насип кылсын.